аймақтарды өнүктүрүү боюнча көп жылдардан бери көңүл бурулбай, бюджет, салык, кредит саясаттары, акча саясаты региондорго толук жеткен эмес. Мына азыр ушул маселени колго алып, мен регионду өнүктүрүү деп атканым мына ушунун эсебинен чыгып атат. Миграцияга түш келген аймактарда дагы жалпы эле эмгекчилерибиз бар. Энергияларга тиешелүү шарт болсо, мамлекет тарабынан болгон мүмкүнчүлүк колдоо болсо, ошол жерде калат, ошол жерде иштейт. Мына эмне үчүн азыр Сарыөзөнгө, Бишкекке миграция келип атат бүт региондордон? Эмне үчүн дегенде, ошол жердеки иштеп жаткан чакан жана орто бизнеске, ошол жерде кайра иштетүү өнөр жайына, ошол жерде иштейм деген ишкерлерге, ошол жердеки адамдарга жалпы эле шарт түзүлбөй, каражаттар жеткен эмес. Мына 2 жылда ушул нерсени колго алып, ошо алыскы бийик тол райондо миграцияны токтош үчүн ошол жактагы өндүрүлгөн бүт азык-түлүктөрдү кайра иштетип, чакан жана орто бизнеске шарт түзүп берип, ошол жердеки жумуш орундарын түзүү маселеси мына колго алып атабыз. Аймактардагы ишкерлерди каржылоону алкаганда өткөн жыл жалпысынан 26,5 миллиард сом ачык кредитине жана гарантия берилди. Муну 3 жыл мурун эле 4 жыл мурун 25 миллиардка чыгарып алсак да бергенбиз. Мына бурис ачты. Кредиттердин берилген пайыз 72% азыр мына региондорго кете баштады. 72%. 2 жылда биз буну дагы көбөйттүк. 2 жылдын ичинде регионалдык бизнес долбоорлорго мына 36 миллиард сомго жакын каражат жеңилдетилген насыялар мына берилди. Уникалдуу гана продукция менен атаандаш кылабыз. Ага биздин толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Генетикалык жана модификациялаган организм колдонулушпайт. Биз мына ушуну сактап калышыбыз керек. Кытай мамлекетине аз аракет кылып атабыз. Киргенге, рыногуна киргенге. Мына 1 жылда 23,7%га көтөрүлдү. Андан сырткары мына 2 жылда биз айыл продукциясы мына географиясында кеңейди. Биз башка мамлекеттерге да мына сата баштадык. Биздин айыл продукциясы 1 жылда мына 34%га өстү экспорт. Мына бул деген мына каражатты биз эгерде айыл жерине, айыл чарбасын кайра иштетүү өнөр жайына бурсак, ошолор өзүнүн жыйынтыгын берет. Мына берип атат. Халыкты кызмат кылуу электрондук системага мына өткөзүп атабыз, санариптештирүү. Мына ошол жерде жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү отурасыңар, бул өзүңөр өздөштүрүп, элге үйрөтүп, ушуну колго алыш керек. Мына 191 кызмат көрсөтүп кирди азыр. Бул дегенде 20 миллионго жакын бири-бири менен маалымат алмашуу мына болду. Бул деген нерсе 20 миллион справка кагаз эл чуркабай, ошо мамлекет органдар элге өз алып берди деген сөз. Барып, калкалап, бирөөнүн эшигин справка берип кой деп, башка мамлекет органдын астына барып, мага мында кызмат көрсөтүп кой дебестен, өзү барып мамлекеттик органдар кызмат көрсөтө турган ушуга жетишибиз керек. Мына ушул башталды. Иштей турган жергиликтүү бийлик, сиздер дагы өзүңө үйрөнүп, окуп, буну колго алышыңар керек. Калкты таза суу менен деп ода берген сизге ошол келгенде, президент болгондо. Эгерде мени чаласаңыздар, калк таза суу менен толук Кыргызстан боюнча камсыз болот деп. Бул да абдан оор проект. Мен премьер баштаган, премьер-министр отурганда баштап, мына президент менен уладык. Жалпы 650 айыл айныкталган, суусу жок. Мына кийин ревизия кылып чыккандан кийин дагы системасы эскирген 169 айыл да кошулду. Азыр күнгө 107 айыл таза суу менен камсыз болду. Эми 24 жыл ичи 715 айылдык курулуш иштерин бүтүрүү мына бизде азыр милдет турат.